Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн менталдык арифметика боюнча биздин кийинки тема 8 саны. Анда мен доскага биринчи 8 санын жазайын. Формуласын жазайын 8 санын. 8 санынын формуласы боюнча 8 барабар минус 2 кошулган 10 болот. Кийинки формулабыз биздики 3 кошулган 5. Жана үчүнчү формуласы плюс 3 кемитилген 5 кошулган 10. 8'din формуласы ушул. Силердин эсиңерде болуп туруш үчүн мен ар сайын силерге формуланы жазып берем. Азыр дагы силерге мурдакы формулаларды эскертип жазып берейин. Бирок 1-дики, 2-ники, 3 силерге оңойлуу болуп калды болуш керек. Мен 4төн ары көздөй жазайын. 4түн формуласы бул 1 кемитилген кошулган 5. Экинчи 4түн формуласы кошулган 1 кемитилген 5 кошулган 10. Бул бизде 4түн формуласы. 5-тики оңой эле, 5 барабар. Бул 5-ти кемитүү жана 10ду кошуу. Эми буга чейин көтүлгөн 6 менен 7-ни жазып коеюн. 6-нын формуласы боюнча 1-ди кошуу жана 5-ти кошуу биринчи формуласы. Экинчи формуласы 1-ди кошуп 5-ти кемитүү, 10ду кошуу. Жана акыркы формуласы бул 4-тү кемитүү, 10ду кошуу. Бул 6-нын формуласы. Эми 7-нин формуласын жазып коелук. 7-ники биринчи формуласы 2 кошулган 5. Экинчи формуласы 2 кошулган кемитилген 5 кошулган 10. Жана үчүнчү формуласы 3-тү кемитип 10ду кошуу болчу. Бул формулаларды буга чейин өткөнбүз. Силер эстеп кайра ушуну колдонсун деп кайрадан жаздык биз. Эми 8-ди колубузга көрсөтөлүк. Формула боюнча мына 5 жана 3. Кийинкиде уже 8-ди кошо албайм. Колумдун саны жетпейт. Андыктан мен формула боюнча 2-ни кемитем, 10ду кошом. Ошондо менде 16 болуп калды. Кийинки формула боюнча 3-тү кошом, 5-ти кемитем жана 10ду кошом. Жооп 24 болот. Кийинки формула боюнча кайрадан кошоюн десем жок, андыктан 2-ни кемитем, 10ду кошом. Жооп 32 болду. Кийинкини кошуш үчүн мен 2 санын кемитем. Бияка 8'ди кошо албайм да, андыктан 2 санын кемитем, 10 санын кошом. Жооп менде 40 болду. Кийинкиде 8 бар менде, 5 менен 3 бар да. Коштум. Кийинкиде кайра 5 менен 3 жок. Андыктан 2-ни кемитем. А бул жактан 40-тын ордуна 5 тап келем, 50-ни алып келем. Ошондо жооп 56 болуп калды. Кийинки 8-ти кайра кошуш үчүн менде 3 бар, бирок 5 жок, андыктан 5-ти кемитип туруп 10ду кошом. Эсибизде бар болсо керек, эгерде биз 5-ти кемитсек, дайыма 10 келет. 5-ти кемитиш керек болсо, 5-ти кемиткенде сөзсүз бияктан бир 10дук келет да. Кайра дагы кошуш үчүн 2-ни кемитем, анткени 8'им жок, 10ду кошом. Кайра дагы 2-ни кемитем, 10ду кошом. Жооп мисалы үчүн 80 болду. Любой башка санга, мисалы үчүн 44кө 8'ди кошуп көрөлүк. Кайра эле формула боюнча 2-ни кемитем, 10ду кошом. 40тан кийинки 10ду меники 50 да. Биякта уже 1'дин формуласы ойноп кетет, -4 плюс 5 деп. Кайра 8'ди кошуш үчүн 2-ни кемитем, 10ду кошом. 60 болду. Кайра 8'ди кошуш үчүн менде 8 бар, 5 менен 1 коштум. 8'ди кошуш үчүн 2-ни кемитем, 10ду кошом. Кайра 8'ди кошуш үчүн 3'үм бар менде, 5'ти көтөрдүм. 5'ти алып көтөргөндүктөн мен бияка 10ду коштум. Ошондо менде мисалы үчүн азыр жооп 84 болуп калды. Эми ушул эрекинде биз абакуска жасап көрөлүк. 8 ташын алдым. Эми 8'ди кошоюн десем, уже 8 жок. Бунда сразу эле формуланы колдонуп кетебиз. 2-ни кемитем,
10 ташын кошом. Кайра кийинкини менде 3 бар кошом. 5 жок, андыктан 5ти кемитип 10ду кошом. Кайра 8ди кошуш үчүн менде 8 жок, андыктан 2ни кемитем 10ду кошом. Кайра ушундай эле 8ди кошуш үчүн 2ни кемитем 10ду кошом. Биз уже 5 жолу 8ди кошуп ийдик. Жооп 40 болуп калды да. Кайра 8ди кошуш үчүн мына 8ди коштум. Кайра 8ди кошуш үчүн формула боюнча 2ни кемитем. Биякта 10 ташын кошо албагандыктан 1дин формуласы менен 4 ташын кемитип 5 ташын кошом. Ошондо мен 1 таш кошкон болуп калам да бул жака. Кайра 8ди кошуш үчүн 3тү кошом. 5ти кемитем. 5 кемиген үчүн бул жака 10 ташы келет. Кайра 8ти кылыш үчүн ушундай эле 2ни кемитем. Бияктан 1 ташы келет формула боюнча. -2 + 10 мисалы. Кайра 8 кошом, бар бул жерде. Ошон үчүн 8ти кошуп коем. Ой, жооп 88 болду. Баштан баштап 8ди тынбай кошуп келдим. 88 8ге бөлүнөт. Демек биз 11 жолу 8ди туура кошуп чыктык. Эми 80ди кошуп көрөлү. 88де 88. Эми буга 88ди кошуш үчүн биринчи өйдө жогорку разрядты биринчи кошобуз. Андан кийин төмөнкүсүн кошобуз. 80ди кошуш үчүн 2ни кетем, кийинкиден 1 ташты кошом. 80ди коштук. Эми 8ди кошуш үчүн 2 ташын кемитем. Кийинкиден 1 ташын кошом. Ошондо 176 болуп калды жооп. Дагы 80ди кошуп көрөйүн. 80ди кошуш үчүн 80ди кошо албайм, анткени 8 ташы жок менде. Андыктан 2ни кемитем, 10 кийинкиден 1 ташын кошом. Ошондо жооп 256 болуп калды. Кайра дагы 80ди кошуп көрөйүн. 3 бар менде. Бирок 5ти мен кемитем, анткени 5 биякта туруп калды. Кемиткендигим үчүн кийинкиден 1 ондук ташын кошом да. Азыркы учурда бизде 100дүк ташы болуп атат. Анткени биз ондукту кошуп атабыз, анда 100дүк ташынын формула болсо жанагындай эле кете берет да. 8ди кошолу кайра. 8 3тү кошом. 5 биякта турган үчүн 5ти кемитем. Кошо албайм да. 5ти кемиткендигим үчүн 5тин формуласы менен кийинкиден 1 ташын кошом. Ошо менен жооп 344 болуп калды. Эми ар түрдүү сандарды кошуп көрөлүк, 8 менен кошулган. Мисалы үчүн 18 деп коеюн. Буга 28ди кошуш керек. 20. 8дин формуласы менен 2ни көбөйтөм. 10дуктан 1 ташты кошом. Ошо менен 46 болуп калды. Кайра 80ди кошоюн. 80ди кошуш үчүн мен 10дук ташынан 2 ташын кемитем, кийинкиден 1 ташын кошом формула боюнча. Кайра 80ди кошуш үчүн 2 ташын кемитем, кийинкиден кайра 1 ташты кошом. Кайра 8 кылайын десем, менде 80 кылайын десем, менде 80 саны бар, андыктан 80 санын кошуп коем. Кайра 80ди кошоюн мисалы үчүн. Баягы 2 санын кемитип, кийинки жогорку линиядан 1 ташын кошом. Ошон менен 366 болуп калды жооп. Эми могу жерден 8ти кошуш үчүн кайра эле 3тү кошом. 5ти кемитем, 5 кемип кеткен үчүн кийинкиден 1 таш кошулат. Ушинтип мурдакы формуланын баарын эстеп алып, анын баарын колдонуп, силер 1ден 8ге чейин каалашыңарча санын баарын кошсоңор болот. Ондук сандарын, жүздүктөрдү, бирдиктерди кенен чонон абакустун жардамы менен кошсоңор болот. Муну механизмди автоматташтырыш керек. Аябай шакылдатып, кечке көп операцияны жасаш керек. 100 жолу, 50 жолу, 100 жолу ар түрдүү эсепти чыгарганда силер ойлонбой туруп муну жасаганды үйрөнүп каласыңар да. Эми биз өткөндө темабызды уланта, мисалы үчүн 111, анан 222, 333 деп кошуп чыкканбыз. Бул жолу 444, 555, 666 деп дагы кошуп чыгалык. Өткөн темаларды бышыкташ үчүн дагы. 444-тү андан ары кошуш үчүн 444кө мен уже 4 таштарым жок, андыктан формула менен 1ди кемитем, 4түн формуласы 5 ташын кошом, 1 ташын кемитем, кийинки 5 ташын кошом, 1 ташын кемитем, 5 ташын кошом. Жооп менде 888 болду. Биринчиси оңой болду, кийинкисин 1 ташын кемитем, 5 ташын кемитем,
кийинкиден бир ташты кошом. 4 кошуш үчүн дагы бир таш кемитем, 5 ташын кемитем. Кийинкиден 5 таш кемиген үчүн бир ташын кошом. 1332 болуп калды жооп. Кайра 444 кошуш үчүн бир ташын кемитем, 5 ташын кошом. Бир ташын кемитем, 5 ташын кошом. Бир ташын кемитем, 5 ташын кошом. Кайра 444 кылып көрөлүк. Бирди кемитем, 400 жүздүктөр таякчасынан бирди кемитем, 5ти кемитем, 5ти кемиткеним үчүн кийинкиден бир ташты кошом. Кайра 10дук таякчасынан бир ташты кемитем, 5 ташын кемитем, 5 ташты кемижген үчүн бияктан 10дук таш келет, 10 таш келет. Азыркы тапта бизде жүздүк ташы. Бул жерде кайра бир ташын кемитем, 5 ташын кошом, кийинки сызыкчадан бир ташты кошом. Ошондо жооп бизде 2220 болуп калды. Биз 444-тү кошуп чыктык да. 5ки оңой негизи. Бир эле формула бар жалпысынан. Мисалы үчүн оңойраак болуш үчүн 55 эле кошуп көрөлүк. 55ке 55ти кошом. Формула боюнча биякта уже 5 турат, андыктан 5ти кемитем, кийинкиден бир ташын кошом. Бияктан 5ти кошуш үчүн 5ти кемитем, формула боюнча 10ду кошом. Кайра 55ти кошуш үчүн менде 55 бар. Кайра 55ти кошуш үчүн баягы 10дук сызыкчасында мен 5ти кемитем, 5ти кемиткен үчүн 10ду кошом формула боюнча. 5ти кемитем, формула боюнча кийинки таякчадан баягы 10дук ташын кошом. Кайра 55тин өзүн кошом. 55ти кайра кошоюн, 5ти кемиттим, демек бияктан бир таяк коштум. 5ти кемиттим, бияктан бир таяк коштум. Кайра 5 кошулуп атканда мен 10дукту байкасаңар, 10дукту кошпойм. Кемитип атканда сөзсүз биякта бир таяк келет. 5 кемисе сөзсүз бияктан бир таяк келет, бир таш келет. Мушуга 555ти кошуп көрөйүн, андан ары көстү. 555. Андан ары кайра 555 кылгым келсе, баягы өйдөңкү жогорку жактан баштайбыз да, 5 ташын кемиттим, кийинкиден бир таш келет. 5 ташын кемитем, кийинкиден бир ташы келиш керек бул жерге. Бирок бир ташы жок болгондуктан мен автоматтык түрдө бирдин формуласын колдонуп кетем. Бирдин формуласы боюнча 4ти кемитип 5ти кошом. Эми 666 кылып кошуп көрөлүк. 666. Кийинки формула боюнча бул жакта бир ташын кошом, 5 ташын кемитем, 5 кемигендиктен кийинкиден бир таш келет. Ошо муну формула катары карасак деле болот, же болбосо ушундай правила катары карап койсок деле болот да. Кийинкиден 6-ны кошуш үчүн кайра бир таш бар, 5 ташын кемитем, андыктан кийинкиден бир ташын кошом. Кайра эле ошол операцияны жасайм. Бир ташы кошулду, 5 ташы кемиди, кийинкиден 10 ташы келди. 666-ны коштум. Эми дагы бир жолу 666-ны кошоюн. Бул жерде 6 бар, кийинкиде 6 ташы бар, кийинкиде 6 ташы бар. Эми кайра 6 ташын кошуш үчүн менде уже 3-чү формуласы ойнойт. 4 ташы кемип, кийинкиден бир ташы келет. Бияктан 4 ташы кемип, кийинкиден бир ташы келет. Бул жерде 4 таш эмес, бир ташы кошулат, 5 ташы кемит жана кийинкиден бир таш, 10дук ташы келет. Ошондо мисалы үчүн жооп бизде 2664 болуп калды. Дагы 666-ны кошуп көрөлү. Бая формула менен 1ди кошобуз, 5ти кемитебиз, кийинкиден дагы бир таш кошобуз. Кайра бул жерде 1ди кошобуз, 5ти кемитебиз, кийинкиден дагы бир ташын кошобуз. Бул жакта уже 3-чү формула кетет. 4 ташы кемит, бир таш кошулат. Ошондо 3330 болуп калды жооп. 6-ны ушул формула менен бат-баттан көп-көптөн шакылдатып кечке даже силер 6000 эле эмес 60000 деп дагы кошуп алсаңар болот да. Канча көп сан батыраак кошконду үйрөнсөңөр өзүңөргө, ошону кийин меңер менен эсептегенге үйрөнөсүңөр да. Эми 7-лерди ушинтип кошуп көрөлү. 777, 777 деп. 7 это 5 менен 2, кийинки 7 это 5 менен 2, кийинки 7 5 менен 2, 777 биз абакуста алып алдык. Эми 772-ни кошуш үчүн 2 ташын кошом, 5 ташын кемитем, 5 таш кемигендиктен кийинкиден бир ташы келет. Аны билебиз уже. 2 ташын кошом, 5 ташын кемитем, 5 таш кемигенде биякта бир ташы келиш керек да, бир ташы жок болгондуктан формула боюнча бирдин формуласы бул 4ти кемитип 5ти кошуу. Ошондо аны жазадым. Кийинкиде 2 ташын коштум.
5 ташын кемиттим. Анан бияка 5 ташы кемигенде сөзсүз бияка 1 ташы келиш керек да. 1 ташын келтириш үчүн баягы 1-дин формуласы 4 кемитти 5ти кошуу да. Ошондуктан жазадым. Кайра 777-ни кошуп көрөйүн. 2-ни кошом, 5ти кемитем, кийинкиден 1 таш кошулат. 2-ни кошом, 5ти кемитем, кийинкиден 1 таш кошулат. Бул жерде уже 3-үчү формула кетет. 2 да жок менде. Ошондуктан мен 3-тү кемитип туруп 10 ташын кошом. Эми кайра 777 дей турган болсок, бул жерде көрдүңөрбү 3-үчү формулага ылайык келип калды да. 3 ташы кемийт, кийинкиден 1 ташы келет. Бул жакта да 3 ташы кемийт, кийинкиден 1 ташы келет. А бул жерде уже менде 7 бар. 2 ташы жана 5 ташы бул 7. Жооп менде 3188. 3108 болуп калды. 7лерди катарын коштук, дагы бир жолу кошуп көрөлү. 777 болуш керек болсо, бул жакта менде 7 бар, бул жакта 7 бар, а бул жакта 7 жок. Андыктан формула автоматтык түрдө формуланы кошконду үйрөнүш үчүн тынбай биринчи 7-ни кошуп чыгыш керек да. Анан автоматтык түрдө келет. 7-нин формуласы боюнча 3-тү кемитем жана 10-ду кошом. Мынакей биз алдык. Эми ушинтип эле 8-ди көрүп көрөлүк, 8-ди көрсөк, 8. Мында 888-ди алдык. Эми буга 88-ди кошуп көрөлү. 8-дин формуласы боюнча бул жакта 8-ди кошо албайбыз, анткени уже 8 таш жок. Андыктан 2 ташын кемитем, кийинкиден 1 ташын кошом. 2 ташын кемитем, кийинкиден 1 ташын кошом. Ошондо 976 болуп калды. Кайра 88-ди кошуп көрөйүн. Бул жерде 80 жок, андыктан 2 ташын кемитем. Могу жерде кызык карасаңар, бояка мен 1 таш кошушум керек. 1 таш кошоюн десем, могу 9га 1ти кошушум керек да. Ал үчүн формула, 1-дин формуласы 9ду кемитүү, кийинкиден 1 ташты кошуу болуп саналат, Биринчи 1-дин формуласын автоматтык түрдө бул жака колдонуп кеттик да. Бул жака 8-ди кошуш үчүн эми 3-тү кошом, 5-ти кемитем, 5 кемиген үчүн кийинки саптан 1 ондук келет, Кайра 800-тү кошуп көрөлүк. Бул жерде 800, 3 менен 5 бар экен. Кийинкиге 80-ди кошуп көрөлүк. 3 бар, 5 биякта жок, андыктан 5-ти кемитем, 5 кемиген үчүн бияктан кийинки 1 таш келет. Бул жака 8-ти кошуп көрөлүбү? 8-ти кошолу десек жок, бул жерде 8, андыктан 2-ни кемитем. Формула боюнча бул жактан 1ди кошушум керек. Биякта 1 ташы жок, андыктан 1-дин формуласы менен 4-тү кемитем, 5-ти кошуп кетем. Кайра 8-ти кошуп көрөлү. 8-ти кошуш үчүн 2 ташын кемитем, 1 ташын кошом кийинки саптан. Кайра 8 бар, мисалы үчүн, дагы бир жолу 8-е 2 ташы кемийт, 1 ташы кошулат. Эми 8 3 ташы кошулат, 5 ташы кемийт, 1 ташы кийинки саптан кошулат. 8-ди ушинтип автоматтык түрдө кошконду ушундай жол менен аткарабыз. Ар бир санды кошуп алганда эле бизде баягы эле 3-дөн 2-ден кеткен формулалар тынбай колдонула берет. Ошол формулаларды аябай жаттап, билип, колубуз менен дагы, анан абакус менен да аябай кайра автоматизмге жеткиришибиз керек максат. Ушу менен бүгүнкү 8 темасы аяктады. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.